Азыркы учурда Ак Бууранын эки жегин көрктөндүрүү иштери кызуу жүрүп жаткан кез. Бул долбоор бүтсө шаардыктардын эс алуусу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Жалпысынан долбоорго 251 миллион сом акча каражаты жумшалып, бул курулуш 2 жылдын ичинде бүтүрүлүп, шаардыктарга пайдаланууга берилмекчи. Курулуш иштери башталар замат коомчулукта кызуу талкуу жаралды. Айрымдар мэрдин чечкиндүүлүгүн баалап жатса, кээ бирлери азыркы кырдаалда мындай ири курулуштун зарылчылыгы жок эле деп жатат. Бирок кеп анда эмес. Эң кызыгы бул идеяны ишке ашыруу үчүн кеткен чыгымдар да болуп жатат. Азырынча жергиликтүү бюджеттен 20 миллион сом бөлүнгөн. Калган 231 миллион сом акча качан бөлүнөт азырынча белгисиз. Долбоорду ишке ашырып жаткан Капитал курулуш компаниясы азыр курулушту өзүнүн акчасына баштап жүргүзүп жатат. Неме кылдык, жумушту баштадык өзүбүздүн каражаттан. Эми ал өзүбүздүн башта бул немеде деле договордо деле ошентип каралган. Башында өзүңөрдүн каражатыңар менен баштайсыңар деп, ошо өзүбүздүн каражат менен башталып бүттү. Канча бир 20 миллионго жакын иштерди аткаргандан кийин анан акчасы бөлүндү. Азыр эми ошол ал бөлүнгөн акчаны асфальт этип бүттүк. Эми дагы азыр күтүп атабыз, эми акча дагы бөлүнөт деп ошол. Азыр учурда деле ошо өзүбүздүн жаныбыздан аз жасап аткан учурубуз. Ири долбоорду ишке ашыруу бул кала башчысынын демилгеси. Ак Бууранын жээгинде жайгашкан мыйзамсыз курулуштарды алуу менен бирге дарыянын жээгин көрктөндүрүүнү көздөп жатат. Долбоордо эки жээкти бекемдөө, жөө адамдар басуучу жол, веложол жарыктандыруу, дарыянын жээгине түшүүчү тепкичтер каралган. Бул долбоордо эки жээгинде велодорожка, тротуар, озеленение и жарыктандыруу каралган. Бардык атайын көлмөктөр бар, 10 көпүрө бар. Андан сырткары атайын вело токтоочу жайлар каралган, скамейкалар, бүт баягы эс алуучу жайлардын бардыгы каралган. Азыркы күндө 700 метр ошол Вахапова көчөсүнөн жолдун күнбатыш тарабынан 700 метрге чейин бүгүнкү күндө таштар тизилип башталды. Негизи таштар Араван районунан келип, бардыгы ошол курулуш нормаларына туура келген мыйзам чегинде иштер жүргүзүлүп атат. Курулушту ишке ашыруу үчүн март айында тендер өткөрүлүп, долбоордун сметалык баасы 325 миллион сомго бааланган. Тендерге катышкан фирмалардын арасынан 251 миллион сом сунуштаган Капитал курулуш компаниясы жеңип, курулуш иштерин июнь айында баштаган. Биз быйылкы жылга 60-70 миллион акча каражаты жергиликтүү бюджеттен каралган. Анын калганы республикалык бюджеттен деп эсептелгенбиз да. Бирок эми мына учурдагы немеге байланыштуу 20 миллион бөлүп бердик. Жакын артада дагы тиешелүү акча каражаты болсо дагы бөлүп беребиз. Республикалык бюджеттен да азыр каралып атат. Негизи ал жерде мындай ушунча процент республикадан, ушунча жергиликтүү деп каралган эмес. Кимде мүмкүнчүлүк болсо иштерди алып кете турган деп баштадык. Ош шаарынын бюджетинин 4/1 бөлүгүн ушул долбоорго жумшоо азыркы пандемия учурунда канчалык зарылчылыгы бар эле. Эгерде акча бөлүнбөй калса, курулуш иштери токтоп калуу коркунучу жаралбайбы? Бул суроолор азырынча ачык бойдон калууда. Бирок шаарыбызда дагы бир эс алуучу жайдын пайда болушу жакшы көрүнүш. Самара Парпиева, 60 Жан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.